Кыргызстанга жылына болжол менен 4,5 миллион уюлдук телефон аткезжилик жол менен кирерин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев 29-сентябрда парламенттин отурумунда билдирди. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына ылайык бир жылда 1,5 миллион чамалуу телефон Кыргызстандын базарларына кирет экен. Ал эми Улуттук статистика комитетинин маалыматында жылына 6 миллион телефон кирет деп турат. Демек ортодо 4,5 миллион чамалуу телефон аткезжилик менен кирип жатат. Мындан мамлекеттик бюджет олчойгон зыян тартып жатат. Ушул тапта Жогорку Кеңеш гаджеттерди идентификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окуудан карап жатат. Мыйзам долбоору уюлдук телефон, планшет жана башка гаджеттердин аткезчилигин азайтуу жана телефон уурулугуна бөгөт коюу максатында сунушталып жатканы кабарланды. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдин айтымында өзгөртүүлөр жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, интернетке туташтырылуучу телефон же модем сыяктуу техникалык каражаттар өлкөнүн аймагына импорттолуп киргенде милдеттүү түрдө идентификациядан өтөт. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Догоев мыйзам кабыл алынса, идентификациядан өтпөгөн гаджеттер иштебей турганын айтты. Мыйзам долбоору терроризм, экстремизмге каршы күрөштө дагы салым кошот. Андан тышкары салыктардын ачык түшүүсүн шарттайт. Үчүнчүдөн жарандардын укугу корголот, деди Догоев. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште быйыл 22-июлда кабыл алынган. Президент каршы пикирин билдирип, аны кайра иштеп чыгуу үчүн парламентке жөнөткөн. Догоев долбоор мамлекет башчынын сунуштарын эске алуу менен кайра иштелип чыкканын кошумчалады. УКМКнын кызматкерлери саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиеваны суракка чакырып, үйүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу Кудайбердиеванын адвокаты Нурбек Токтакунов кабарлады. Айсулуу Кудайбердиева саат 16:00 баштап УКМКда 2 сааттай суракка алынган. Окуя тууралуу Нурбек Токтакунов буларды билдирди. Башында бизди сүйлөшөбүз деп эле чакырды. Кирсек бизди тергөөчүгө алып кирип, күбө катары сурайбыз деп баштады. Сурап баштаганда эле мен Айсулууну күбө катары эмес, шектүү катары сурап жатканын түшүндүм. Аны түшүнгөндө мен айттым, биз шектүү катары суралып жатсак, анда суроолорго жооп бербейбиз деп. Күбө катары сурайбыз деп, бирок барып үйүн тинтүүгө алып, телефонун да алып койду. Үйдөн эч нерсе тапкан жок. Эмнени издеп жатышканын да түшүнгөн жокмун. Айсулуу азыр үйүндө. Азырынча Айсулуу Кудайбердиева эмненин негизинде суракка алынганы белгисиз. Кудайбердиева акыркы президенттик шайлоонун алдында андагы талапкер Равшан Жээнбековдун штабында иштеген. Ал социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу. Социалдык тармактарга укук коргоочу Рита Карасартова менен Клара Сооронкулованын Telegram мессенджеринде сүйлөшүүсү делген аудио тарады. Анда Сооронкулова Ата Мекен партиясынын курамына шайлоого катышууга эч ким кирбей жатканын айткан. Клара Сооронкулова: Ата Мекендин тизмесине эч ким кирбей жатат, билбейм, Текебаев эмне кылат, эч ким жок. Рита Карасартова: ошол эле урмат салган, кайра туугандарым салган деп чыгарып кетти да, а биз акча салып да эмне гана кылган жокпуз. Алар жаш болсо да бизге караганда терең ойлонуп, кайра акырын чыгарып алганга мүмкүнчүлүк түзүп туруп иштешет экен да. Клара Сооронкулова: өткөндө Жанар учурдагы 5 депутат кирет деп жатпады беле. Каныбек Иманалиев 1 мандаттуудан барам деп жатыптыр. Бахадыр болсо операция болуп Германияда экен. Элестет, электораты барлар эч ким кирбес анан. Ошон үчүн Өмүрбек Чиркешевичке бүгүн айттым. Бийликтин партиясы чыгып жатыптыр. Шайлоо болбойт, дагы деле баягы болот. Мындай шайлоого биз катышпайбыз деп эле биз катышпай койбойлубу десем, ойлонуп калды. Рита Карасартова: ооба, Садырият жана Ташиевдикилердин кыймылын легализация кылбай, жакшынакай кылып чыгып кетсек жакшы болмок. Оппозицияда ким калат? Бүтүн Кыргызстан барат. СДКлар барсын, көрсүн. Алар дагы чыгып кетсе аябай жакшы болот. Бүт оппозициянын баары чыгып кетсе аябай жакшы болмок. Социалдык тармакта Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова менен партиянын мүчөсү Рита Карасартованын шайлоого катышпоо боюнча сүйлөшкөн аудиосу тараган. Бул боюнча Клара Сооронкулова Супер Кеджи порталына төмөнкүлөрдү билдирди. Адам баласы сүйлөшпөй коймок беле? Албетте сүйлөшөбүз да. Тегеректе болуп жаткан көйгөй тууралуу сүйлөшөсүң. Бизди аңдып жатыптыр деп сүйлөшпөй кое албайбыз. Биз эмне кылмыш жөнүндө сүйлөшүп жатыптырбызбы? Оппозициялык партияларга тизме түзүү оңой эмес. Бул расмий сүйлөшүү дагы эмес. Рита Карасартова экөөбүз партиянын ичинде болуп жаткан маселелерди талкуулаганбыз. Бул эки курбу кыздардын сөзү. УКМК же ИИМ биздин Телеграмдагы аккаунтту бузушуп, сүйлөшкөнүбүздү угушуптур, дейт Сооронкулова. Ошону менен катар бул сүйлөшүүлөр мурда болгонун белгилеп, шайлоого катыша турганын айтты. 29-сентябрда Улуттук энергетикалык холдинг ишканасы өлкөдө сейил бактардын, кафе-ресторандардын, көчөлөрдүн жана жарнактардын чырактары өчүрүлөрүн кабарлады. Мындай маалымат коомдо кызуу талкууга алынып, дээрлик көбү каршы пикирлерин айтышууда. Энергетика жана өнөр жай министрлигиндеги башкармалыктын башчысы Айбек Айдаралиев көчөлөрдөгү электр жарыгынын өчүрүлүшү боюнча түшүндүрмө берди. Көчөлөрдүн баары капкара болуп калбайт, электр жарыгы толук өчүрүлбөйт. Мисалы, эки жагында тең прожекторлор коюлган көчөлөр бар. Ошону
көчөнүн бир тарабы гана өчүрүлөт. Экинчи тараптагы прожекторлор деле жарык берип турат. Эки жактын тең жарык берип жапжарык кылуунун эмне кажети бар? Имараттын сыртын кооздоп өзүнө тартуу максатында коюлган түркүн жарык берүүчүлөрдү өчүрүп турсак, туура түшүнсөк, суу министрликтин эле байлыгы эмес, бул жалпыбыздын байлыгыбыз. Бир эле сууну, электр жарыгын эмес, муктаждыктарыбызга пайдаланган нерселерди үнөмдөйлү, дейт ал. Көчөлөрдүн баардыгы капкаралуу өчүрүлбөйт. Мисалы, бир көчөдө эки беттен күйгөн жарыктандыруу бар. Көчөнүн эки оң жагынан да сол жагынан күйөт. Ошонун бир жагын эле өчүрүп, бир жагын калтырабыз. Ошондо көчө жарык эле ойдон болот. Мисалы, эки беттен тең жарык кылуунун, абдан жапжарык кылуунун не кажети бар? Ушуга окшогон бир көчөдө эки беттен освещение туртказа, бир жак бетин өчүрүп турууга биз ушундай иштерди кылып атабыз. Сырткы келбетин сулуулап, аябай түркүн азыр баягы азыркы заманда ушундай жаңы освещениялар пайда болуп атат. Ушул зданияны мындай сулуу кылып көрсөтүп, түнкүзүн өзүнө чакырып атат, реклама алган. Ошол жарыктарды өчүрүп турсак, туура түшүнүү менен, себеби бул суу бир эле Министерство энергетиктердин эле байлыгы эмес, бул жалпы кыргыз элинин байлыгы. Ошо үнөмдүү мындан ары ошо бир эле сууну, электр энергияны эмес, бардык эле керектүү бизге ушу үнөмдөгөн үйрөнсөк. Парламенттин 29-сентябрдагы жыйынында эл өкүлү Айбек Осмонов компаниянын тышкы башкаруучусу Деңиз Бөлдүрүктү бул жакка чакыртууну талап кылды. Ал эми депутат Наталья Никитенконун пикиринде компанияда эмне болуп жатканы тууралуу маалымат берилбей жабык болууда. Компаниянын буга чейинки берген жообун жооп деп атоого болбойт. Эмоция менен гана айтылган сөздөр. Элге да, депутаттарга да эч бир маалымат бербептир. Бирок Деңиз Бөлдүрүктүн аферленген күнтөргө белгилүү бир консалтинг кызматтарын көрсөтүп жатканын массалык маалымат каражаттары жазууда. Ошондой эле учкундагы кеңсесин андан 4 эсе кымбат кеңсеге көчүрүүгө даярданып жатканы тууралуу маалымат түшүүдө. Иштери ачык айкын болбой жатат. Парламент бул маалыматты угушу керек деп эсептейм. Бөлтүрүктүн экономика жана финансы министринин, УКМК төрагасынын Европага болгон турнеси бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө чакырышыбыз керек, деди Никитенко. Буга чейин депутат Наталья Никитенко Facebook баракчасында ишкананын сырткы башкаруучусуна бир катар суроолорду жолдоп, анын иши ачык айкын болбой жатканын айткан. Ал эмне үчүн өлкө бюджетинин 5-бөлүгү менен экспорттун жарымын камсыздаган компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу эч ким отчет бербей жатат деп суроо салган. Сузакта 8 адам күйдүргү оорусуна шектелип ооруканага түштү. Бул тууралуу карантиндик жана өзгөчө кооптуу инфекциялар борборунун бөлүм башчысы Кубан Бектурдиев билдирди. Анын айтымында ооруканага түшкөндөрдүн ичинен 4-өөндө күйдүргү оорусу лабораториялык анализдерден кийин аныкталды. Бейтаптардын баарынын абалы канааттандырарлык, тиешелүү дарылануудан өтүп жатат. Алар оорулуу уйду союшкан, ошондой эле 20 адам дагы уйдун этин жегендиги үчүн байкоого алынды, дейт Бектурдиев.